тууралуу экс айыл чарба министри Тилек Токтогазиев президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев экөөнүн ортосундагы конфликт тууралуу жеке пикирин Фейсбукка жазган. Анын айтымында Ташиев менен Жапаров бийликти бөлүштүрө албай, алардын айылына чөйрөсүндө жүргөн адамдардын да башы айланып калды. Байкуштар кимди угуш керек экенин да түшүнбөй калышты. Жапаров бир позиция менен чыкса, Ташиев пресс-конференцияларды берип, президенттин ыйгарым укуктарын ээлеп алгандай эле болуп, кээде Жапаровдун позициясына каршы пикир билдирип коет. Жапаров шайлоого өзүнүн мекенчил партиясын чыгарбайм деп чечим чыгарса, Ташиев шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясын чыгарып, жергиликтүү кеңештерди көп жерлерде өзүнүн колуна алып алды. Бул кырдаал албетте Жапаровго жана анын жанында жүргөн адамдарына жакпады. Ошол үчүн айыл өкмөттөрдү жана мэрлерди дайындоо боюнча акимдер четсин деген нормаларды жаңы мыйзамдарга киргизип жатышат деп Токтогазиев өзүнүн баракчасына жазды. Күчтүү жергиликтүү бийлик бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасындагы биздин салыштырмалуу чоң артыкчылыгыбыз. Мурунку министрдин пикири боюнча президенттин мен баарына жооп берем деген саясаты өлкөбүздү чоң туңгуюкка алып келет. Натыйжалуу башкаруунун бирден бир сыры бул жумушту жана жоопкерчиликти туура бөлүштүрүү. Мисал катары үй бүлөнү алалы. Үйдө бүт майда чүйдө маселелерге чейин кийлигишип, диктатор атасы эле баарын чече берсе, аялы да балдары да жоопкерчиликти өзүнө алуу кандай экенин билбей да калышат. Чечим чыгаруу, жоопкерчиликти өзүнө алуу сапаттары бат эле атрофия болуп жок болот. Мындай үй бүлө туруктуу болобу? Атасы кокустан бир нерсе болуп кетсе, бул үй бүлө менен эмне болот дейт экс-министр. Эки дос бири-бирине кызганып канча жылдан бери түптөлүп келаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалай башташты. Ооба, каталар көп болгон, бирок негизги багыты туура эле болчу. Бара-бара көч оңолот эле алдыга баскан жолдон бурулуп, кайра 20 жылга артка кетип бараткандай эле сезилет. Маңкуртка айланбайлы достор. Өз алдынча башкаруу системасын сөзсүз сактап калалы. Ошол үчүн күрөшөлү. Ал эми эки дос болсо бири-бири менен сүйлөшүп алып, бирөөсү саясаттан тез убакытта кетип калыш керек болуп калды. Антпесе эки дос эки дөөгө айланып, ортосунда Кыргызстандын мамлекет башкаруу системасын таптакыр эле талкаламай болушту. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Жанардын бир жер күйүп атыр. Бул дегеле күйбөгөн өзүнүн гана кызыкчылыгы менен жон терисин ойлогон Жанар Акаев деле жөн жүрбөй калды го. Парламентте бардык закондор эки киши үчүн эле жазылып жатат дептир. Анын оюнча бардык закондор элдин эсебинен жашап, чардаган бирок элге ныпын жакшылык алып келбеген эки жүздүү алдамчы депутаттар үчүн жазылышы керек экен. 30 жылдан бери закондор эл үчүн жазылдыбы? Жок. Закондор баары парламентти күчөтүү, депутаттын укугун күчөтүү, алардын каалагандай жашоосун түзүү үчүн жазылды. Закондордон элдин жашоосу оңолгон жок, бирок Жанарга окшогон депутаттардын жашоосу оңолду. Жалганбы? Текебаев, Атамбаев, Отунбаева сыяктуулар убактылуу өкмөттө конституцияда өздөрү үчүн жазышты. Эл менен мамлекет унутта калган. Парламенттик өлкө кылабыз деп баарын өздөрү басып алышкан. Уурлар, кылмышкерлер жашай берген, эл байкуш кыйнала берген, закондор пайда болду. Эми андай болбойт, президенттик өлкө болобуз. Чоң союл уурларды колдогон депутаттардын, кылмыштуу топтордун башына ойноп турган система түзөбүз. Башкысы мамлекет жана эл өнүгүшү керек. Алдамчылар уурлар эмес. Кептин баары ушунда. Ооба, президенттин бийлиги күчөйт, укук коргоо органдардын укук милдети күчөйт. Ошентип тартип орнотулат. Ууру кландар, депутаттар шүк отуруп иштеп калышат. Элди буза алышпайт, милдети күчөйт. Так что Жанар Акаев сыяктууларга мурдагыдай күн жок, мурдагыдай элдин эсебинен кенен чонон жашоо жок. Эми ал депутатта болуп келе албайт. Жыл сайын улам атасын алмаштырып, чыккынчылык да кыла албайт. Эки жүздүүлүгүн саясатка алып чыга албайт. Эми туура жолго түшүп баратабыз. Тартип, закон күчтүү орногон өлкө болуу ар кимге жакпайт. Бирок ал карапайым элге, мамлекетке керек. Кыргызстан алга. Маалымат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Олимпиада оюндарын көрсөтүү үчүн жаңы телеканал ачылды. Токио Олимпиадасын толук көрсөтүү үчүн Коомдук телерадио корпорациясы Акнет компаниясы менен дагы бир жаңы телеканал ачты. Ал КТРК Спорт 2 деп аталат. Бул тууралуу Азаттыкка КТРК Спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов билдирди. Эл аралык спорт мелдешин Кыргызстандын аймагында көрсөтүү лицензиясын КТРК жана Акнет компаниясы алган. Кыргызстандык спортчулар катышкан мелдештерди толугу менен чагылдыруу максатында жаңы телеканал кошулду. Биздин мекендештер КТРК Спорт жана КТРК Спорт 2 каналдарынан каалаган оюндарын тандап көрсө болот. 23 июлда Жапониянын баш калаасында 22 жайкы Олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш-чара Бишкек убактысы менен саат 17:00 башталат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Рахмон армиясын текшерип, Тажик-Афган чегарасына 20 000 аскер жөнөттү. Рахмон Тажикстан менен чектешкен Афганистан түндүгүндө кырдаал жада калса саат сайын оорлошуп баратканын белгилеген. Афганистанда туруксуз кырдаалга байланыштуу Тажикстан чегараларына кошумча күч тартып 20 000 аскерин жөнөттү. Бул туурасында Спутник Тажикстан агенттиги президенттин маалымат кызматына таянуу менен жазды. Мындай аракеттер Тажик-Афган чегара аймактарын бекемдөө максатында жасалып жатканы айтылды. Ошондой эле Тажикстандын көз карандысыздыкка жетишкен тарыхында биринчи жолу президент Эмомали Рахмон өлкө армиясынын аскердик даярдыгын текшерген. 22 июлда таң эрте айгай жаңырып, 230 000 аскер ыкчам багыттагы ордуна чогулган. Рахмон куралдуу күчтөрдүн алдында сүйлөп, региондогу туруксуз кырдаалга байланыштуу мындай даярдык керек экенин белгилеген. Биз канчалык эмгек менен саясий туруктуулук, улуттук биримдик орнотуп, мамлекетибиздин жана элибиздин коопсуздугун камсыздоого жетиштик. Андыктан тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого даяр турушубуз керек, деди Рахмон. Мындан сырткары ал Тажикстан менен чектешкен Афганистандын түндүгүндөгү кырдаал күн сайын жада калса саат сайын оорлошуп баратканын билдирген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Атамбаев өз командасын биринчи жолу кантип сатып, ак жоолук салынган. 2009 жылдын 23 июлунда күтүлбөгөн жерден Алмаз Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиев президенттикке талапкерлигин алып салат. Эмне себептен 2-3 ай будуң чаңды чыгарып, так шайлоо күнү эки талапкер чалкасынан кетти. Оппозиция каттуу шок болуп, ал эмес жүрөгү тоо маркум Болот Шерниязов таластыктар берип жибериптир деп жоолук берген. Анткени талапкер катары таласка барганда Атамбаев таластыктарды таарынткан экен. Таластыктарды Болот Шерниязов эптеп тынчтат, качан Атамбаев президенттик талапкерден баш тартаар менен ага жоолук кыйгарган. 2009 жылдын жазында дүрбөлөң менен башталды. Бакиевдик бийликке тирек болуп жүрүп, оппозицияга ооп келаткан Медет Садыркулов бийликти алмаштыруунун барбарос планын түзүп, казак олигархтынан колдоо алып, чоң казатка аттанганга даярданат. Оор уйкуда жаткан оппозиция ойгонот. Өлкөдө революциялык кырдаал түзүлө турган болуп, бийликте оппозицияга каршы АБВГДК пландарын иштеп чыгат. А планы боюнча МЧСтин көзүн тазалаш керек болчу. Бул ишке ашып, оппозиция оң косунан кетип, нокаут алат. Бул план боюнча оппозиция ээсине келгиче президенттик шайлоону өткөзүп алуу керек болгон. Элди ишендириш үчүн жогорку кеңештеги оппозициячыл СДБК фракциясынын бир депутаты сатып алып, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөзүү деп какшатыш керек эле. Андай депутат табылат. Оппозицияга айгак саткын болуп, бийликтин көрсөтмөсүн так аткарат. План боюнча бекти бөлүп жарып, кол бала оппозиция түзүш керек болгон. Муну куп аткарган Темир Сариев ак шумкары менен бөлүнүп, бекке каршы иштейт. План боюнча бектин республикалык штабына ишенимдүү адамына кирүү керек болгон. Кудай оңдой берип, республикалык штабтын жетекчиси болгон Бакыт Бешимов инсин тышкы иштер министрлигинде кызматын сактап калыш үчүн жүзүн аларга бурат. Бирок элдин сүрүп башкы штабчыны урупта ойнобой акыркы НС болуп турган план иштелип чыгат. Бул планын 2009 жылдын 19 июлуна чейин 4 гана адам билген. Ал эми 19 июль күнү бул пландын башкы каарманы СДБК фракциясынын лидери таанышып бекитет. Пландын негизги максаты провокация жасап, шайлоо күнү президенттин башка атаандаштарын бекти мыйзамга негиздеп шайлоодон сүрүп салуу болгон. Дүйнөлүк коомчулук жана Кыргызстанда өтө турган ЖКУ саммитине катыша турган мамлекет жетекчилери шек санабагандай жеңишке жетишүү керек болгон. Провокация өтө турган жерде кылдат тандалып алынат. Бийлик бутун тосуп, административдик ресурстарды айламал жок колдонсо да, Ысык көл аймагы жумуртка чабуулунан матч реванш алыш үчүн бекти колдоп 32 000 добуш топтоп талапкер Атамбаев көл аймагын кыдырганда эч бир чыр чатаксыз, провокациясыз, дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алынат. Салтанат менен узатылып жатты. Мунун артында ким турат? Байлыгы болгон менен саясий түшүнүгү жок, акча десе оңко тоңкосунан кеткен ач көз депутат Мирбек Асанакуновдун колунан мындай иш келмек эмес. Бийликтин саясий технологдордун ташталканын чыгарып жаткандар ким? Тыкат аңдуулардан кийин бул сырды ачылат. Көрсө бул иштин сыры барып саясий карьерасын жаң баштап, 2007 жылы парламенттик шайлоодо көзгө көрүнгөн жаш депутат Кубаныч Кадыров бул иштин саман сапырып жаткан. Бийликтин машинасына туруштук бергенин себеби көлдүктөрдү бийликке каршы тикесинен тургузуп, бөлүнүп берилген акчаларды алкы бузук депутаттардай бөлө тартпай элге так жеткизип, оппозициянын жумуртка менен куртуп атак алган обончуларга каршы өз командасын түзүп, провокациялардын баарын алдына алып жаткан. Ал эмес, анын бул кылган иштери үчүн талапкер Алмазбек Атамбаевден алкыш алганы башкалардын ичин туз куйгандай ачыштырат.
бийлик бир ок менен эки коюн атыш үчүн өзүнүн Д планын ишке ашырууга көл аймагын тандап алат. Биринчиден, элге ишенимдүү болуш үчүн түндүктөн элди көтөрүш керек. Экинчиден, бек ишенген эки депутат тең дилетант СДБК лидеринин сөзүнөн чыкпаган, бири жаш, бири аңкоо депутат болгондуктан аларды алдап провокация жасоо оңой. 23-июль күнү шайлоо адилетсиз өтсө, Кубаныч Кадыровдун сунушу менен элдик санак уюштуруу боюнча республикалык штабтан иш план келип түшөт. Муну да жаштык инерциясы менен эл үчүн баш көтөргөн Кубаныч Кадыровго окшогон жаштар ойлоп табышкан. Качан бийлик административдик ресурстарды одуну колдонуп, бийлигине карата кысым менен мыйзамсыз иштерге барып жатканда, ага каршы иштелип чыккан элдик санак мааниси бүткүл өлкө боюнча ар бир шайлоо участокторунун алдында көптөгөн эл топтолуп, шайлоо комиссиясына ачык түрдө элдик санак кылуу талабын коюу болгон. Эгерде эл чечкиндүү мындай кадамга барса, бийликтин дүйнөлүк коомчулук алдында кадыр баркы кетмек. Эл чогуларын бийлик алдын ала билген. Ошол үчүн аны башка максатка буруу үчүн бул план абдан жашыруун түзүлгөн. СДБК лидери Бакыт Бешимов фракциясынын депутаты Кубаныч Кадыровду 22-июлда чакырып алып, көлдө элди шайлоо күнү түштө чогултууга көрсөтмө берет. Ал көлдө жүргөн Мирбек Асанакуновго кабарлайт. Асанакунов областык жана райондук штаб жетекчилерин балыкчыга чогултат. Балыкчыга келгендерге борбордук штабтын Кадыров СДБК лидери менен жолугуптур. Эртеңки шайлоо күнү баарыбыз аткаруучу милдеттерибиз тууралуу Кубанычка түшүндүрүптүр. Сыягы мурун бекитилген пландар өзгөргөн окшойт дейт. Ошентип алар Кадыровду күтүп калышат. Кадыров келип мындай дейт: баары бир эртең шайлоо адилетсиз өтөрү белгилүү болуп калды. Ошондуктан план өзгөрүлдү. Эртең саат 12-де эле балыкчыда митингге чыгабыз. Ушул иштерди уюштуруу жагын колго алышыбыз керек. Каражат болсо чечилет. Эгерде кырдаал курчса, көлдүктөр бул бийликти ары бери кылышыбыз зарыл. Алмаз Атамбаев республикалык штаб жана облус координаторлору менен бирге планды бекитти дейт. Ошентип эртеңки митингдин камын көргөнү кетишет. Эртеси шайлоо жапырт бурмалана баштайт. Балыкчыда бийликке каршы чыккан Гүлнара Жамгырчиеваны кийин жогорку кеңеш депутаты шаардык ички иштер башкармалыгына алып кетет. Митингге шылтоо табылат. Митингде даярдык көрүп турган көп топ депутат Кадыровдун апрель революциясынан соң ички иштер министринин орун басары болгон. Буйругун Кадыров болсо СДБК лидеринин буйругун күтүп калат. Жөн турбай башка облустарда акыбал кандай экенин билүүгө аракет кылат. Биринчи Атамбаевдин Нарын облусу боюнча штаб башчысы Алмамбет Шыкмаматовго азыр министр чалып, аларда эч кандай план өзгөрбөгөнүн билет. Андан соң телефон аркылуу Чүй облусу боюнча координатору Айбек Азранкуловго Чүйдүн экс-губернатору чалып, бул жакта да эч өзгөрүү болбогонун билет. Ал көлдүн координатору Асанакуновго: Мирбек аба, бул подстава окшойт, мен азыр Шыкмаматов менен Азранкуловго чалдым. Ал жакта тынч өлкө боюнча жалгыз көл чыгат экен. Алмаз Шаршеновичке чыгып көрөлү дейт ал. Мен өзүм сүйлөштүм деп болбойго таңча Мирбек Асанакунов элди дүрбөтүп митингге баштап алып жөнөйт. Бул митингдин айынан күнөөсүз адамдар бейгүнөө камалышкан. Д план ишке ашып, шайлоо күнү балыкчы эли көтөрүлүп, бийликтин провокациясы менен чыр-чыгып, аларды ошону шылтоо кылып камашат. Талапкер Атамбаев эч нерсени билбеген адам болуп пресс-конференция өткөзүп, президенттикке талапкерлигин алып салат. Оппозиция оңкосунан сайылып, эл эмне болгонун түшүнбөй калат. Күн карама КТРК тынбай бул маалыматты элге таратат. Атамбаев муну Бакыт Бешимов жасады деп, ал Америка Кошмо Штатына кире качкан. Өздөрүнүн оппозициясынын алдында акташ үчүн Асанакунов ким крайний экенин издебей, актаныш үчүн ар кимге айып тагып, өзү бийликтин алдында суудан кургак болуп чыга келген. Атамбаевдин учурунда губернатор профсоюздардын төрагасытын алган. Эмгиче ошол жерде бийликтин таш тырмагын кутулуу Асанакунов күнөөнүн Кадыровго оодарып, тескери бурулуп кетет. Ак ыйлет, бирок сынбайт. Убакыт өтүп, Асанакуновдун былыктары көп экенин эл билип калды. Ушул окуяны жакшылап изилдеп, кимдин чыныгы айыбы болсо эл алдында ачык айтыш керек. Айыпты иштеп жаткан жаштарга түртө салып, аларды тебелеп тепселей берсе болобу? Бул окуя эч таанышы, акча байлыгы жок жаштарга сабак болот. Анткени саясатта аз улуулар тез эле жара тартып кетерин жаштар салмактап көрсүн. Кечеге эле ак кызматты кылып жүргөн Кубаныч Кадыров бекер жерден бир топко куугунтукталып жүрдү. Апрелдеги башаламандыктан соң СДБК Байчечекейде гүл ачып, жамгырдан кийинки козу карындай жабырап кирген Байчечекей мүчөлөрү клондор көбөйүп кеткен. Ош окуя болор алдында өзбек спортсмендерин куралдандыруу үчүн Ош областык ички иштер башкармалыгына борбордон бөлүнгөн чоң суммадагы каражатты Абдылда Капаровдон алганын бети ачыла баштады. Ал кезде СДБК фракциясы союз нерушимый болуп жатабыз дешчү. Атамбаев эрден ооп калар менен төнү сел алса эчкин асмандан көр болуп, СДБК саясий аренадан таптакыр сүрүлүп калды. Атамбаевдин артында кечеге эле колдоп жүргөндөр калды. Жаштар чоң саясатчылардын кол куручагына айланып, керек болгондо Пешка сыяктуу жертва болгонго каршы бирикпесе болбойт. Тарыхта мындай учурлар болгон. Армиянын башында жаш Тухачевский турганда немистер СССРге кол сала алмак эмес. Тухачевскийдин көзүн тазалаш үчүн жалган документтерди даярдап Сталиндин алдына жеткизет. Сталин Ворошиловдон сураганда тың жаштардын өсүп келаткан
жатканына ичи күйүп турган Ворошилов булар саткындар деп жаш маршал генералдардын баарын аттырып жиберген. Согуш башталганда Ворошиловдун колунан эч нерсе келбей калып эптеп аман калышкан Жуков, Рокоссовскийлер жеңишке жеткирди. Бүгүнкү күндүн Ворошиловдору Асан Акунов иштеп аткан Тухачевскийлерди саткынга айлантып атышат. Кырдаал мынтип отурса КСДП үчүн жанын берген Жуков, Рокоссовскийлер чыгарын бир кудай билет. СДПКнын Сталини Атамбаев болсо Ворошиловдордун айгак айыңдарын таразага салып салмактап отурбай эле жаш жигиттерин жалпайта чаап камап жүрдү. Жалпайта чапканы бумеранг сыяктуу өз башына терин ойлогон жок. Балким Атамбаевдин өзүнөн болуп жүрбөсүн. Ал 2006-жылы ноябрда Кулов элге кошулбай койду деп болгон жала Феликс Шаршенович Куловго сүйкөлгөн. Ал эми 2007-жылы оппозицияны таштап премьер-министр болгондо Ногойбаев менен митингге келген элдин таш талканын чыгарып, күнөөнү Кулов менен бириккен фронттун катанисине оодарган. 2009-жылы президенттик талапкерден баш тарткан үчүн Бакыт Бешимов жооп бермек. Бирок ага кошуп, чын бышыгына жетпей ушак сөзгө ишенип, ар кимди күнөөлөй берип, өзүнүн кадыр баркын кетирип алды. Атамбаев мультимиллиардер, байлыгы кекиртектен, бирок акылы жана ар намысычы. Булак Назарнёвс.